Ишемби күнү селден кийин Лейлек районунда жол, таза суу, электр энергиясы калыбына келтирилип жатат. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Учурда райондун унаа жолдору толугу менен тазаланып, автоунаа каттамы жанданган. Ал эми Испана шаарынын элине толугу менен жарык, таза суу берилгени айтылат. Тогуз булак жана Сумбул айылдарына дагы кайрадан электр энергиясы туташтырылды. Катыраң айылына да жеткирүү аракети көрүлүүдө. Табигый кырсыктан Лейлек районунда 4 турак жайдын ичине 4 үйдүн жер төлөөсүнө, 6 үйдүн короо жайларына, 1 бала бакчанын жер төлөөсүнө суу кирген. Азыркы учурда алардын баары тазаланып бүттү деп айтылат маалыматта. Учурда Кара Таш, Беш Бала, Мурза Патча, Самат айылдарына келчү таза суу системасы оңдолуп жатат. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал турукташты. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев жарыялады. Анын айтымында өлкө аймагында вируска чалдыгуу учурлары азаюуда. COVID-19 вирусу менен ооруканада учурда 232 бейтап жатат. Ал эми вирустан толугу менен айыккандардын саны 600. Эң башкысы дартты жугузгандар менен байланышта болгондорду аныктоо, деди Үсөнбаев. Азия өнүктүрүү банкы коронавируска каршы күрөшүүдө Кыргыз өкмөтүнө жардам катары насыя жана грант түрүндө $50 миллион бөлүп берет. Мындай чечим Кыргыз өкмөтүнүн коронавирус апатында элдин ден соолугуна кам көрүү аракетине, социалдык жана экономикалык маселелерди чечүүсүнө колдоо көрсөтүү максатында кабыл алынган банк жарыялаган маалыматта айтылат. Банктын активдүү көңүл буруу жана чыгымдарды колдоо программасынын алкагында бул каражат пандемиянын жайылышын уздуктоо, социалдык жана муктаждарды коргоо, чакан жана орто бизнеске, өндүрүшкө жардам берүү боюнча чукул чараларды колдоого жумшалышы шарт. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон коронавирус жуктуруп алды. Ал 3-май күнү Душанбе шаарынан Германиянын Рамштайн шаарына учуп барган. Ошол жактан коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Бул тууралуу Тажикстандын оппозиция өкүлү Шарафиддин Гадаев өзүнүн социалдык баракчасына